Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Талибан бийликтин тынч өткөрүлүшүн күтөбүз. Талибан кыймылынын согушкерлери Кабулга чабуул коюп жатышат. Кабул расмий бийлик көзөмөлдөп турган акыркы чоң шаар болуп калды. Кабулдагы кырдаал ылдам өзгөрүүдө. Медиалардын маалыматтарына ылайык, жакынкы убакта бийликти өткөрүп берүү расмий жарыяланышы күтүлүүдө. Афганистандын президенти Ашраф Гани президенттик сарайдан качып кеткени тууралуу Интерфакска Кабулдагы орус элчилигинин пресс атташеси Никита Ищенко билдирди. Бул тууралуу Толо Ньюс телеканалы да өздүк булактарына шилтеме берип жазып чыкты. Бирок азырынча бул маалыматтар расмий тактала элек. АКШ аскерин чыгарып кетүү планын өзгөртпөйт. АКШнын расмий өкүлү талиптердин Кабулга кирип келгенине карабастан америкалык аскерлерди сентябрдын ортосуна чейин чыгаруу планын эч өзгөртпөсүн билдирди. Атын атабаган расмий Reuters агенттигине билдиргендей, АКШ талиптер элчиликтин кызматкерлерин эвакуациялоо пландарына жолтоо болсо гана жооп берет. Ак үй мындан мурда талиптердин иш-аракети америкалык кызматкерлерге коркунучтуу турса, АКШнын тез жана күчтүү аскердик соккусуна кабылаарын эскерткен. Президент Джо Байден акыркы билдирүүсүндө Афганистандан аскерлерин чыгарып кетүү аракетине өкүнбөсүн билдирген. Шейшембиде Ак үйдө журналисттердин алдында сүйлөп жатып, президент Байден АКШ Афганистандын алдындагы милдеттерин аткарганын айткан. Ошондой эле абадан колдоо көрсөтүү, аскер кызматкерлерине айлык төлөө жана ооган күчтөрүн азык-түлүк жана жабдуулар менен камсыздоо сыяктуу иштер аткарылганын айткан. Аягында эми алар өздөрү үчүн өздөрү согушушу керек деп кошумчалаган. Талибан өкүлү бийликтин тынч өткөрүлүшүн күтөбүз. Талибандын өкүлү Ялда Хаким BBCге ооган элинен өч алуу болбойт деп билдирди. Биз ооган элин, анын ичинде Кабулдагыларга алардын өмүрү, мүлкү коопсуздукта экенин ишендиребиз. Эч кимден өч албайбыз, деди Сухайл Шахин BBCге. Биз бул өлкөнүн кызматындабыз. Лидерлерибиз биздин күчтөргө шаарга кирбей, Кабулдан дарбазасында турууну буйрук кылды. Биз бийликтин тынч өткөрүлүшүн күтөбүз. Ал ошондой эле баардык оогандыктар, Талибандан башкалар дагы ислам өкмөтүн түзүүгө катыша тургандыгын айтты. Кабулдуктар шаардан качышууда. Талиптердин шаарга кирип келгени айтыла баштаганда, эл Кабулдан качып чыгууга ашыгууда. Шаардан чыгып кетүүгө агылган машиналардын чоң тыгындары пайда болду. Банктарда дагы эл толуп, акчаларын кайтарып алууга аракет кылып жатат. BBC мурда сүйлөшкөн ооган депутаты Фарзана Кочай окуяны мындайча сүрөттөйт. Мен өз үйүмдөмүн, качканга жандалбастан элди карап турам. Көчөлөрдө жана үйлөрдө баштык көтөрүнүп жүргөндөр кайда качканы жатышат билбейм. Ушунун баарын көрүп жүрөк сыздайт, деп кошумчалады. Буга чейин согушкерлер Ооганстандын чек арасын басып алгандыктан Пакистан Ооганстан менен болгон Торхам чек ара бекетин жабаарын билдирген. Ошондой эле бир аз мурда Талибан Кабулду толук курчоого алганын билдирген. Муну менен Кабул эл аралык аэропортун өлкөдөн чыгып кетүүчү жалгыз жол болуп калды. Reuters агенттигине жергиликтүү тургун айрымдар машинасын таштап аэропортко карай жөнөшкөнүн билдирген. Бийлик тынч өткөрүлүп берилиши күтүлүүдө. Афганистандын ички иштер министринин кызматын аткаруучу Абдул Саттар Мирзаквал Кабулга чабуул коюлбагандыгын жана бийлик тынч өткөрүлүп берилерин билдирди. Мирзаквалдын билдирүүсүн жергиликтүү Толо Ньюс телеканалы көрсөткөн. Associated Press агенттиги аты аталбаган афган расмийине таянып Талибан президенттик сарайга бет алышканын билдирген. Буга чейин Талибан шаардын жарандык калкына коркунуч келтирбөө максатында өз жоокерлерине борбор шаардын кире бериштеринде туруусун буйрук кылганын билдирген. Талибан Баграм авиа базасын жана түрмөнү алганын билдирүүдө. Талиптер Кабулдун четиндеги Баграм аэродрому менен түрмөнү ээлешкенин билдиришти. Бул комплекс америкалык аскерлер түн ичинде оогандарга кабар бербестен чыгып кеткенге чейин 20 жыл бою Талибан менен Аль-Каидага каршы согуштун чордону болуп келген. АКШ жетектеген коалициялык күчтөр Баграмга 2001 жылдын декабрында келишкен жана ал 10 000 аскер бата турган чоң базага айланган. Джордж Буш, Барак Обама
жана Дональд Трамп президент болуп турганда базага барып кетишкен. Баграмда аба майдандан сырткары талиптердин 5000 кишиси камалып турган түрмө бар экени белгилүү. Талибандын булактары ал туткундар бошотулду деп жатышат. Баграм түрмөсү Афганистандын Гуантанамосу деп аталып калган. Ал алгач америкалыктар тарабынан курулуп иштетилген, бирок 2013-жылы Ооганстандын көзөмөлүнө өткөрүлүп берилген. Талибан Кабулдун кире беришинде Талибан шаардын жарандык калкына коркунуч келтирбөө максатында өз жоопкерлерине борбор шаардын кире бериштеринде туруусун буйрук кылганын билдирди. Талиптер шаардык коопсуздук үчүн жоопкерчиликти расмий бийликке артышууда жана расмийлер менен бийликти тынч өткөрүп берүү тууралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатышканын жарыялашты. Ошондой эле оогандыктардын бардык катмарларына жаңы өлкөдө орун табылаарын айтып, аларды өлкөдөн чыгып кетпөөгө чакырышууда. Бирок Кабулда атышуулар болуп жатканы тууралуу билдирүүлөр түшүп жатат. Кечээ Мазари-Шариф жана Жалал-Абад шаарлары талиптерге багынып берген. Твиттерде Ооган президентинин элди тынчтандыруу үчүн жазган билдирүүсү пайда болду. Кабулга айрым ок атуулар болду. Кабулга чабуул болгон жок. Өлкөнүн коопсуздук жана коргоо күчтөрү эл аралык өнөктөштөрү менен бирдикте шаардын коопсуздугун камсыздоо максатында иштеп жатышат. Абал көзөмөлдө деп билдиришкен президенттин өкүлдөрү. BBC'нин корреспонденти Ялда Нахим борбор калаада талиптерге андай деле чоң каршылык көрсөтүлбөчүдөй деп белгилейт. Кечээ Мазари-Шариф жана Жалал-Абад шаарлары талиптерге багынып берген. 15 августта талиптер өлкөнүн бардык чек ара өткөлдөрүн көзөмөлдөп калганы белгилүү болду. Өлкөдөн чыгып кетүүнүн жалгыз жолу Кабул аба майданы болуп калды. Талиптердин кирип келе жатканы тууралуу кабарлар Кабулда документ жана нак акча алуу үчүн кезектерди жаратты. Оогандар баш паанек издеп Кабулга келип жатышат. Көптөгөн оогандар талиптердин кыймылынан качып башкала Кабулдан баш паанек издеп келишет. Алар убактылуу лагерлерде калышты. Түндүк аймактардан качып келүүгө мажбур болгон үй-бүлөлөр парктарда ачык асман астында баш паанек кылышууда. Оогандагы согуштан улам 250 миңден ашуун киши жер которгон. Талибан ээлеген аймактардан качкан аялдар бети менен денесин жапкан бурка кийүүгө мажбур болгонун айтып беришти. Көпчүлүк качкындар Кабулдагы парктарда чатыр алдында уктап жатышат. Булак BBC-Chekit.com. Ашраф Гани Тажикстанга чыгып кетти. Ал жактан башка өлкөгө учаары айтылды. Россиянын тышкы иштер министрлиги Гани өлкөдөн дипломатиялык өкүлдөрдү ташыган АКШ учагы менен чыгып кетиши мүмкүндүгүн божомолдоду. Афганистандын президенти Ашраф Гани Кабулдан Тажикстанга учуп кетти. Ошол жактан 3-өлкөгө сапар алат. Бул тууралуу РИА Новостиге ишенимдүү адамдар билдирди. Анын айтымында өлкө башчы менен кошо улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Хамдулла Мохиб да кетти. Россиянын тышкы иштер министрлиги Гани өлкөдөн дипломатиялык өкүлдөрдү ташыган АКШ учагы менен чыгып кетиши мүмкүндүгүн божомолдогон. Буга чейин Афганистандын президенти отставкага кеткени айтылган. Ага чейин президенттик администрациянын имаратына Талибан делегациясы барып сүйлөшүү жүргүзүп, жолугушууларга АКШ менен НАТОнун өкүлдөрү да катышкан. Жергиликтүү ЖММКлар бийлик Афганистандын 2003-2005 жылдардагы министри, Германиядагы мурдагы элчи Али Ахмад Жалалиге берилерин жазышууда. Өлкөдөгү саясий туруксуз абал АКШ администрациясы 11 сентябрга чейин Афган жеринен аскерлерди чыгарып кетүү убадасынан кийин курчуп жатат. Талиптер Афганистанды толугу менен басып алды. Булак Спутник Chekit.